Hey, what's up? What's up? How's it going? Cool, man. Cool, okay. Урматтуу подкаст угуучулар, бүгүн сиздер менен англис тилиндеги саламдашууну үйрөнөбүз. So, Matt, Америкада элдер кантип бири-бири менен саламдашат? Өзгөчө жаштар. Америкага баргандан мурун Hi, hello, how are you дегендерди билчүмүн. Анан Америкага барганда эч ким мага андай деп учурашкан жок. Таң калдым да. Баары эле What's up дешет. Андан кийин мен не деп жооп беришимди билбейм. I'm good деп коем жосам. Мектепте үйрөнгөн Fine, thanks and you деп жооп беребиз. Ушундай болчу да. Кийин түшүндүм, ага күлкүлүү экен, туура эмес жооптор болчу экен. Анда эмесе жаштар Америкада бири-бири менен саламдашканда What's up? What's up? Байкасаңыздар what дегенде анан up. What's up? Up. Up дегенде кыргызча up эмес, тамактан up деп айтабыз. What's up? Эми мунун жооптору кандай болушу мүмкүн? Мисалы, мунун жооптору nothing much. Болот. Практика кылайлы. What's up? Nothing much. Андан башка варианттар бар. Алар кандай? Not much. What's up, buddy? Not much. Дагы бирөөнү айтсак, keeping busy. What's up? Keeping busy. Ушул жакшы. Эң көп колдонгон варианттардын бирөөсү деп ойлойбуз, Анда эмесе сиздер жаш, особенно өзгөчө жаштар бири менен сөйлөгөндө what's up десе nothing much, not much, keeping busy дейт. Же болбосо what's up'тын өзүн айтса болот. Өзүнө эле what's up дегенде тиги жооп берген киши дагы what's up деп айтып коет. Мисал айтып коелу. What's up? What's up? Бүттү, учураштык. Кыргызча кандайсың сыяктуу болуп калды. Кандайсың деген сыяктуу болуп калат. Андан сырткары угуучулар what's up-тын башкача айтылыштары, кыскача informal дейт, неформальный или slang. Slang деген эмне? Көчөн тил десек. Көчө тил десек болот. Ошондо айтылганда мисалы кантип айтылат? What's up? What's up деп айтыш мүмкүн. Же мынтип айтылышы мүмкүн. What's up? Же What up? What up? What up? What up? Же what's up? What's up? What's up? Өзгөчө афро-американецте what's up деп айтыш мүмкүн. Же болсом what up деп колдонушат. What up? What up, yo, G? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? And what's up? What's up? Ушуларды айтканда жообу кайра эле what's up калса what's up деп айтып койсоңуз болот. Ошо what's up дегенди эле түрдүү айтышат. Бул атайын сүйлөп атканда натуралдуу түрдө бир аз өзгөрүп кетет үндөр. Ошонун бул жазылышында ушунча жазып чыгып калышкан. Интернетте особенно көрсөңүздөр, көп ушундай учурашканда ушунча жазып коюштары мүмкүн. Окей, эмкиде WhatsApp'тан башка кандай сөздөр? Өзгөчө эмес бар, дагы бир канчасын айта кетели силерге. Азыр WhatsApp'тын синонимдери десек болот аларды. Алар көргөнүздөрдөй what's happening? What's happening? What's happening? Же what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Көргөнүңөрдө onга мына о көргөнүңөрдөй ого on деп айтасыздар, аны чоң айтасыздар. What's going on? What's going on? What's going on? Же what's happening? What's happening? What's happening? Hey, what's happening? Hey, what's going on? Мисалы, ырчылар деле сахнага чыгып, элдер менен учурашканда ушул сөздөр менен учурашканын байкасаңыздар болот. Чыгат дагы what's happening деп учурашат баары менен, же what's going on, же what's up. Бул туура эле кабыл алышат. Азыр учурашууну ордон жакшы өтүп калган. Көчөнүн тили, slang дегенди көчөнүн тил десе ойлойт адамдар, көчөдө эле калып кеткен же көчөдө жүргөндөр болгон деп ойлошот. Андай эмес, Америкада элдин баары эле неформальный деп, неформальный сөйлөгөндө what's up, what's going on? How's going деген саламдашуулар бар. Ошон үчүн сиздер бүгүндөн баштап жаштар өзгөчө hey what's going on же what's happening десеңиздер тиги да what's up, what's happening деп кайра эле жооп берип коет. Ушул экөө тең суроо эмес, бул саламдашуу катары билинип калган. Ошондуктан мындан кийин дайыма коркпой эле what's up же what's going on, what's up деп саламдашсаңыздар болот. Мисалы учурашып коелу, мен мисал айтайын. What's happening? What's going on? Десек бүттү. Саламдаштык. Кыргызчасы кандай? Кандай? Бүттү. What's going on? What's up? Бүттү. Ошону учураштык. Ушундай жооп бергенде алар чын эле суроо бергенди билдирбейт.
Бул жөн эле саламдашуу кандай дегенде, сиздерде ага жооп берип, кыйналып атам, жакшымын, андай деп жооп берген кереги жок. Жөн эле what's up, what's going on. Алар сиздердин жообуңуздарга кызыгы жок, жөн эле бул саламдашууну билдирет. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Bye. Bye.